Урматтуу депутаттар, кадырлуу 3 кыргызстандыктар. мүнөт убактыңыз бар. Мен биринчиден сиздерге чоң рахмат айтат элем. 3 күндөн бери абдан көп талкуулар болду, суроолор болду, жооптор да берилди. 2010 жылдан баштап биз Алмаз Шаршенович менен чогуу бир команда болуп баарыбыз алдыбызга бир нече максат койдук элек. Ал максаттардын ичинде ошол Датка Кемин долбоору, ТЭЦ долбоору, Север-Юг долбоору жол салуу боюнча, темир жол салуу боюнча, ошо Кыргызстанды тупиктен алып чыгуу боюнча долбоору бар эле. Аны дагы үлгүрбөй калдык. Бирок мен бир нерсени чын дилимден айткым келип атат. Биз жасаган кадамдарыбыз, иштерибиз абдан ак болчу. Кайсы гана маселе болбосун, маселе талкуу болуп атканда, ошо биздин иностранный партнерлор болобу, башкалар болобу, өзүбүздүн ошо кызыкчылыктардан мамлекеттик кызыкчылыктарга таянганбыз. Мына ушул жерде парламентте Алмаз Шаршенович менен чогуу иштеген адамдар дагы бар. Сиздер жакшы билесиздер, Алмаз Шаршенович ушу адам иште жүргөндө, өкмөттө иштейби же бир компанияда иштейби, эгерде команданын мүчөсү болсо, ал бир нерсени суранчу да, айтчы, коррупцияга малынбагыла жигиттер. Акча керек болсо менден алгыла деп ар дайым айтчы. Мына мен ойлойм, ушу акыйкаттык үчүн ушу Алмаз Шаршенович менен иштеген адамдар муну далилдеп берет. Ошондуктан мен айтат элем, ошо биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем. Бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Себеби кыргыз эл муну карап турат. Ар бир документке таянып, туура чечимдер алыныш керек. Анан мен суранат элем, ошо албетте ар бир мамлекетте өзүнүн саясаты бар. Бирок саясаттык куугундук эч качан болбош керек. Бул абдан маанилүү нерсе да. Саясат куугундук качан башталганда, ошондо бийликтин аброюна чоң шек болот. Мен ошо суранат элем, мен ойлойм, баары акыйкат болот, туура болот, түз болот. Ошо эгерде действительно коррупция болсо, бирөө кыргыз элинин кампасына кол салган болсо, ал сөзсүз түрдө жоопту тартыш керек. Рахмат чоң. Рахмат.